$2,5 миллион. Через аэропорт Дубайга кетчү акча. Жанында болгон 2 охрана бар. Так маалымат бер, биз даярданабыз. Пускай по акулу наружка работает, а вы остальных пробивайте. Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Жертва болбойт деп. А стволду эмне кыласың? Bir günde 2 разбой, походу, слишком голодные. Сейчас устанавливаем тех лиц, которые должны были выехать с деньгами. Хотим вместе с ними устроить засаду и с поличным их накрыть. Сен жөн гана машинаны бер. Акча алып чыгабыз. Биз канча алсак сага да ошончо беребиз. Макул болдум. Акча керек болчу. Всем группам внимание. Объект начал движение. Сообщите инициатору. Наблюдатель 1. Начинаем слежку за объектом. Наблюдатель 2. Работаем аккуратно. Принял. Adamı çok dolurdun arasından, aramı çok mahabat dalasından, kalkıp uçkan gökte uçkun gelir. Bak bu. Шилүү. Мына кежеге 50 000 сом. Болду же. Мындан ары спирт ичимдиктерди сатпаңыз же. Ушундай арам нерселерди сатпасаңыз эле Аллах таалам сиздин ишиңизге береке берет. Тапкан рызкыңыз кенен болот, Кудай буйрса иншалла. Туура айтасың, Калыс. Могу балекетти саткандан бери тапкан акчам каяка кеткени билинбейт. Анын үстүнө тетиги байкингда жарым ишчи болду. Ошо дежи, көрдүңүзбү? Эми мындан ары буйрса баары жакшы болот. Туура чечим көрүңүз же. Анан биз бүгүн кечинде клубка чогулушуп атабыз. Келсеңиз айылдагы маселелердин баарын буйрса чечкен табыз же. Болду. Бүттү окшойт. Сор болот да экен. Апша калышмалады ушул ишти көрсөп атканча. Канча үйлөгө сор болду. Эми сага деле жакшы болду да. Карачы өңүңө чыгып бажырайып эле калдым. Аппетит ачылып. Ладно, макада. Мен бара берейин, калганы калсы көңүл. Эртерээк муартымды жок кылып өрттөп сөтүп жок. Аягына чейин эле чыгып кой, калсы көз жетишпек белек. Шам экем эмне болду? Жүрбөйсүз чогуу, ушунча болгондон кийин соп чогуу бөлүшүп атат, туура? Туура. Өзүңө болгуларсың батыр. Эртеле. Бияктан башың чачырап кетип жүрбөсүң. Салонго эле отуруп алып тур. Жок, ай мен ушекел ол. Шам экем эмне болуп атса, жүрбөйсүз салонго каппай. Окуйды мелексиң, болгуларсың да. Кара эртеле. Эмне болуп калгансың? Салдын отурабыз. Доска, экөөбүз кийин дагы дос болуп жүрөлү эле. Ооба. Эгер аялдарыбыз нит болуп калса да дос болобуз, э? Ооба. Эгер аялдарыбыз нит болсо да ылдыйкы көк сарайдан жолугалы, э? Акырынтип достордон болуп, сен мага баарына даярсыңбы? Эми сенчи? Мен дагы досмун. Просто чоң байкелерчи. Кийин аялдарың нит болуп калса, катышпай каласыңар дей берет го. Баары аялдын деп боккам. Кандай? Кандайсыңар? Уй чип кеттир, көргөн жоксуңарбы? Таппай жүрөм. Жок, мен эшекчен эле братты көрүп атабыз. Каякка ортосуңар? Клубка саат 2-ге келип кет чогулушка, э? Макул, үйдү таап эле барам. Макул да. Баспа. Алейкум жакарка. Алейкум. Клубка саат 2-ге чыгып жүрөбүз чогулушка. Макул. Барабыз. Клубду жылытып койдуңарбы? Ооба. Iya. Ооба.
Аны не билеп қойсың. Қой да. Ақтан оқырды радың. Ақтан оқырды. Қайке, ұшын біле жөлі мол бөтілкін ұрғы түйет білеге. Шенбайке, ол бөтілік иді шақтары білесті, чирбейті оңымен. Ана тәттің мүзі кейін бері өстой чоңып келсе. Кейін өз жатасыз жерге. Ағам бұлардың не қыласың мен? Бөтілкілерді осымен тоғқана салып отқам. Ошол жаққа олдыным. Өткенде бір сайттан көргім. Бутылка менен салса жып-жылы болады дейді. Аятаңға таппағаның жоқ әсен да. Келді көп сүйлөй ертерек ішті бүтірөлі. Айылар чоғылышта бізде елдер күтіп қалса атана. Сен жоқ бәрі башталбайды да. Ошон үчүн эртелейли да. Элди күттүрбөй. Asmadan, gelmişler bu kadar, girmişler, durmuşlar. Gel bakalım. Varmışlar, çok alın, geçer, geçer. Makey, bu ne деген acı kısmın? Şundan koymuyorsun şu tamaşanda. Осырған қыз осырбаған қыздың бетін тырмайды болушы, Айбаланбай, баяғыңды қайыр баштадың ба? Çok ayıp. Просто bunu жөнле салып қойғанбыз. Бала чақадан ары кіріп болғанда компресс қыламын дейсіз ғой. Ошо өлі салып қоймын. Қойшы балам, ұят. жина алды. Emine тұрасың, міне концерт көріп отырсың. Қара, кел келеді ғой. Барына белек. Салту жаңы жылдық Остор акциясы. Vivo смартфонын сатып алу менен белек алуга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбэнк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алуга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Урматтуу айыл тургундар, мына акыркы убактагы биздин айылдагы иш-чаралар боюнча отчет берип коеюн, бир аз. Мына өзүңүздөр билгендей эле биздин айылда кийинки мезгилде абдан сонун иштер аткарылып келе жатат. Мисалы, бүгүнкү күндө эле алсак, бүгүн биздин айылдагы эң акыркы дүкөндөн спирт ичимдиктин баардыгын алып салдык мына. Дагы бир жаңылык туугандар. Мына Мурат байкен баарыңыздар эле билесиздер, кредит алып төлөй албай кыйналып жаткан. Анан айыл баарыбыз чогуу бирип туруп мына Мурат байкен кредитине жаап салдык. Урматтуу айыл тургундары, уш иш-чара бүткөндөн кийин ортодо арналган тамагыбыз бар эле, ошондон ооз тийип кеттиңиздер. Анда уруксат берсеңиздер уланта берели, Туугандар, кийинки маселе. Биздин айылда мына жап-жарык болгон көчөбүз бар. Ошол көчөдөгү 4 лампочка күйүп кеттир. Ошону алмаштырсак. Андан тышкары мына коңшу айылдагы көпүрөнү суу агызып жууп кеттир. Ошол жака биздин айылдан техника жөнөтсөк. Анан Ишенбекке, Жыкыбайка сиздер барып берип койсоңуздар, бир колго алыш кылып коелу, кылалы. Ай, калыс, менде бир сунуш бар эле сага. Айтыңыз, Жыкыбайка, угуп атабыз. Туугандар, мисалы айыл өзү менен өзү эле өнүгүп атат, туурабы? Мына калысты көрүп, биздин могу жаштар өсүп атат, Калыс. Бирок бир жүрөк тойгон бир маселе бар да, ошону чечип алсак жакшы болот эле. Жыкыбайка, айтыңыз, айыл менен чечебиз ал маселени. Майрамбекчи, ушуну дарылатып алсак жакшы болот эле. Калган маселе күтө турат. Чогулган каражатты ошого эле жумшап коелучу. Жыкыбайка, аябай сонун маселени көтөрдүңүз, Жыкыбайка. Бул маселе биздин бүгүнкү күн тартипте да бар болчу. Алла ыраазы болсун системай. Анан элде эле кол чапканына караганда каршы эмес окшойт, туугандар.
Анда мындай кылалы. Биздин айылдык бюджеттен 125 000 сом артып калды. Мына ошол 125 000ден 5 000 сом Кокуш айылга жанагы соляркага. Кое турчу, 5 000 сом жетпейт соляркага. Ишенбей экен. Калган солярканы айыл өзү куюп берет тигилер. Кая турчу? Жанагы 120 000 анан жетеби муну дарлаганга? Урматтуу туугандар, бул Майрамбектин диагнозун баарыңыздар эле билесиздер, Мунун бөйрөгүн алмаштырмайынча, пересадка кылмайынча бул болбойт экен, айыкпайт деп болчу. Ошон үчүн биздеги акчанын баардыгын Майрамбекке жумшайлы бысмыладык. Анан калган жетпей калган акчаны болсо Бишкекке шаарга барсак, ошол жактан кайрымдуулук фонддорго айтып, акча Кое турсаң, эме жанагы биздин Максат деген депутатты баарыбыз колдоп эле жогорку кеңешке өтмөргө туурабы? Ошого барып көрбөйсүңөр, эми жок дебейт болуш керек. Ой, аны шайлоодон кийин бирөөңөр көрдүңөрбү? Эч ким жок да көргөн жок эч. Туугандар, эми Максатты баарыңыздар эле билесиздер. Ал жака барып боор болбой элечи. Ушул маселени өзүбүз айыл өзүбүз эле чечип алалычы ушуну. Туура. Калыспайга. Мен бир-эки сөзүм бар эле. Жакшылык кое турчу, могу маселени чечип алалы, анан шашпай сүйлөйсүз. Ошо маселе боюнча. Анда мында туугандар, бул жакшылык бүгүнкү маселе боюнча биз сүйлөйүн сөзүм бар дейт. Угуп коелу анда, Аталар, апалар, эжелер, байкелер, инилер, карындаштар. Көптөн бери ойлонуп жүргөнмүн, жүрөгүм менен чечим чыгардым. Ушу бөйрөгүмдү Майрамбек досума берейин деп чечтим. Балам, жоктугунда биз менен кеңешип койсоң болбойбу? Сен деген жалгыз баласың. Сен тукум улантышың керек. Ооба, досуңа жан тартканың жакшы. Бирок атаң көзүн ойлоп койбойсуңбу? Мен үйлөнгөндө үйө жолдо ушу дос балам болот апа. Анан бир бөйрөк менен жашаса болот экен. Молодец, молодец. Көкүш, ушундай баланы тарбиялаган сага рахмат. Биз сыймыктанабыз мындай балдар. Балам, мен сен менен сыймыктанам. Дос деген сине дос болуш керек. Жок балам, керек десе мен өзүмдүкүн деп ойлойм балам. Сен шириген бөйрөң кимге кереги бар? Жок дегенде мен ойлогон бириң да жок экенсиң го. Жаке досум, сен чыныгы доссуң. Маке, Макинтош, Макалё. Жашат сен үчүн баарына даярбыз го до конца. Анда мындай кылалы туугандар, буюрса баары жакшы чечилип келатат. Калган каткан маселелердичи тамак үстүндө керең-кетиде отуруп чечпейлиби, Эми ата, биз акырын жолго чыга берели, бир бата берип койсоңуз. Амин. Кудай ылайнайын жолуң аршылы, жолдошуңар кыдыр болсун. Аман эсен жетип алгыла. Кудай таалам ушу балама шыпа берсин. Жакшылап сакайып кетип. Калыс анан бул балдарды сага тапшырдым. Жакшы көргөн балаңды шаар көрсөтпө дейт. Буулугуп турган эмелер оюн салып кетпесин. Жолуңар шыдыр болсун. Амин. Эми ата сарсанаа болуңуз. Биз тиги шаарда Канат менен сүйлөшүп койдук. Ал бизди тозолот. Мен деле шаарды жакшы билбейм да. Канат болсо колу бош экен, ал бизге баарын көргөз, айтып көргөзүп берем дейт. Шабаллачы, эртерээк жылбайлы. Болуп турганда жакшы туруңуздар, Жакшы туруңуздар. Болуп тур, жакшы туруңуздар. Мелише. Аман эсен жетип алгыла. Аллахка аманат. Рахмат, Андрей. Рахмат. Сандар тегеренип чекелерден тери кетип тозу менен туңгуюкка баратам. Бирги күмдү бөлдүк, ысык сууга көндүк, барын чогуу көрдүк. Шүгүр айтам жараткан, эми болсо жаңы барактан. Жашоо берди бизге сабактан, капаланып чөгүп калбастан. Умтулабыз алдыга кайрадан, эркекпиз анткени. Тентек биз баары бир, аяк мушту чөп жет таш айнек прагип келтек жегенбиз. Эркекпиз анткени. Тентек биз баары бир, аяк мушту чөп жет таш айнек прагип келтек жегенбиз. Досум кээ бир жерде мага капаланып калат. Токтотчу бакытты кара, биз жүрөбүз көчөлөрдү, акчаларды самап. Өйдө төмөн боло берет Кудайым тараза, түгөнбөгөн карыздарды келим санап. Родной, күткөн күн келди.
шаарды көрсө кидечи элек раз сенин бөйрөгүң ооруп жакшы болду Айтпа доске. Мен бөйрөм оорубаса айылда жүрөм экенбиз да. Алыспай эке жолдон токтоп тамак ичебизби? Алда артта баштыктан нан менен жарма бар, ошону эле ичип алабыз. Алыспай эке жолдон токтоп ичеличи. Баары эле шаарга баратканда ичет го токтоп. Өмүрүбүздө биринчи жолу баратсак өзү сөйлөп төлөйбүз, Макул, жаш балдардан айырмаган жок экен. İzdep yaşa sın olur geli beri Surabay kança yaşta geçinde somdur bolsa ertesi kayra başka Örüsün göbeygünde jolungan sen adaşpa Bizde yaş oturmuş uşunday Жигиттер, кимдерде канча акча бар, ошого жараша албайлыбы? Биздин жарма менен нанга жетпейт да баары бир. Бирок жолдон бир тамак ичип алалы десе ушинтет да. Жакшылык. Алды Майрамбекти биринчи айыктырып алалы. Ана мен силерге ресторандан сонун тамак алып берем. Ошо родной үчүн баратабыз го. Силерге рахмат. Сендей досум барына сүйүнөм да, жаке. Эмне атасың? Кийин бөйрөктү бергенден киши карабай кетпе, Эште кайра бересиң го дейм. Экөөбүз алмак-салмак тагып жүрөбүз да. Азырлыксың. Салам алейкум. Артист болуп алгансың го, актер болуп, кебетең. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум, Акиш. Жакшы. Кандай келип алдың? Жакшы? Жакшы буюрса. Жолдон келип бир аз курсаңар ачты го, чай-пай ичип алабам да. Каспай эке, мен артынан айдаспан да. Кайга барабыз? Айдай бериңиз. Жүрө, жакшы болбойбу анан. Базар жок, родной. Сен бизди ресторанга алып келип салдың го. Муну билгенде мен сени бала кезинде сагабайт элем да. Келе жигиттер. Эмне жейсиңер? Мен лагман жейм. Жакы шорп ичет. Родной, кандай шорпу ичет? Мен ачуу чыккым келип атат. Ачуу болбойт. Эмне болбойт? Ачуу бөйрөккө зыян. Мен бөйрөгүм оорубай эле, родной, жөнө турчу. Сенин бөйрөгүң оорубаса, бир бөйрөгүң меники да, жаке. Кандай мен бөйрөгүм? Бөйрөгү жок калба, родной. Жаке, койчу, пожалуйста, ичпей турчу, пока я ачуу. Макул. Мампар. Лагман. Макул азыр. Негизи больница каякта? Кече сиз мага чалганда мында ой келди да. Эгер диагноз белгилүү болсо, анда зачем бияктан больницага көргөзүп? Анан каяка көргөзмөк эле? Түз эле Турцияга барыш керек. Касапчынын бар ошакта да. Биякта Кыргызстанда эле жасайт деп уктук го биз. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун деген сөз бар го. Анысы кандай бияктан узап жиндүү болдуңар. Жемне бул силерге итпи? Апей, биз жаңылыктардан угуп атпадык беле, кыргыздын доктурлары сопсон эле деп турабы? Мындай да байке. Мисалы, Бишкекте машинаң бузулса, Кудай бергенге барып, орус издейбиз турабы? Кыргызга эч ким жазаткысы келбейт. Ошондой эле, эгер жакшы операция жасатыш керек болсо, анда Турцияга барыш керек түз эле. Турцияга барганга ушуна көбүрөөк акча керек да. Андай акчаны биз кайдан тапмак эле? Акчаны 2 күндө эле чогултуп койсо, кайрымдуулук концерт уюштура калабыз. Ар кандай фонддор бар, ошолор жардам берет мисалы. Анан ассаламу алейкум кыргыз элим деп ролик тарта калсак эле. Бат эле чогултуп койсо аны буюрса. Өткөндө сенин папаң сени өлө жамандап аткан. Жөн эле тамашалап койсо керек, Не деп? Өткөндө чөп жинаган чакырган болчу, анан өлө начар бузулуп кеткен деп айтты. Ал сен жөн эле кулакка тээп чөп түшүрүп бүткөнчө кызыктырып айтып берсе керек да. Ой, жаке. Койчу ушундайын. Бирдеме болсо эле ушак жайлар да кошула калат экен сразу эле. Укканымды айттым. Кел анда мен андан көрөп дворец спортага чалып биле калайын, качан бош экен. Алло. Алло.
Салам алейкум, доске, кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Досым, жакынкы датаны биле калчы. Срочно кайрымдуулук концерт уюштура калыш керек болуп атат. Эмки жума бош как раз. Жакшы, досым, бизге канча кылып бересиң? Просто айылдан жакын дос балам келген. Бөйрөк ооруп, Турциядан операция жасаш керек болуп атат, срочночу. Ошо жардам бербесек болбойт да. Эми билесиң го, кайрымдуулук 15 000 сом. Базар жок. Рахмат, досым, бул жакшылыгын өмүр бою унутпайм, доске. Давай анда, жазып кой. Всё, давай жазып коем. Маке, сен бактың бар экен. 50 000 келе берем деди. Ал негизи ал жерде 70-80 миңден берет. Ошондойбу, Бир отол азыр билеттин понтун чече калалы. Алло. Салам алейкум, Боке. Алейкум ассалам, кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Досум, баягыда эле понттор менен чалып аттым. 2000 штук билет чыгаш керек болуп атат кайрымдуулук концертке. Эми гана билесиң, өткөндөгү эле кагаз тап берсең чыгарып салабыз. Базар жок. Рахмат, досум, Алла ыраазы болсун. Амин. Давай анда мен таштап кетем, Давай. Маке, маңдайың жарып, жолуң ачык калат экенсиң. 2000 штукту 20 000 сомго эле сатып берем деди. Азыр ким эле 20 000ге сатып бере калсын, туурабы? Канат, сен ушундай эле жүрбөйсүңбү? Негизи ушинтип иш-чара уюштурганда анан эл келеби? Конечно келет, байке. Азыр Бишкекте элдин баары эле концерт, кино деп жүрүп калышпадыбы? Айылдагы азыр понт жок биякта эч ким. Анан мисалы үчүн канча акча чогулушу мүмкүн? Мисалы мына калькулятор менен эсептеп көрөбүз, Так. Мына 2000 штук билетти көбөйтөбүз 350дөн 700 000 болот экен, Плюс-минус расходдор менен минусовать этебиз 100 000ди да. 600 000 таза калып атабы? Эми азыр доллар канчадан бөлөбүз? Так. 84дөн да. 7000 доллар болот экен. Канат, эгерде сен айткандай болсочу, сен бизде жыргатмаксың анда, Байке, биз бир тууганбыз да. Керек болсо бир туугандан жакынбыз, туурабы? Мындайда жардам бербегенде качан жардам бермек элек бири-бирибизге? Сага рахмат, Канат. Сен сонун жигит болгон турбайсың, ушу элге пайдаң тийгизе эле жүрө бери. Анда кел эле жигиттер. Бат-баттан тамакты ичели дагы, барып жана роликти тартып салалы, Өшөчү музыка. Канат, концертке киши келбегенден атмен эле кылып койбойт белең. Менин пустой залга кырдай берем. Бир аз реклама жагы начар болуп калбадыбы? Ушу менен 3-чү кайрымдуулук концертин атмен болуп атат. Бизди да сыйлагыла да, биз силер сыйлап келип аткандай. Блогерлер дагы Инстаграмдан бөлүшпөй коюшпадыбы? Сизге рахмат, Сезбек байке. Келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Эмне кылабыз? Болгон акчанын баарын концертке деп жок кылдык го. Сен папаң шүмшүкүсүң деп чынын айтыптыр, Мен деле баары жакшы болот деп ойлодум да. Фондтогулар чогултуп берет деп атпадым беле. Ал жакта очурет экен. Бизге жеткиче көп убакыт болуп кетчү экен да. Бизге биртке бензага акча бер, биз айылга кетели. Жок, жигиттер. Андан көрөк могул ишти аягына чейин чыгалы. Айылдагыларга чалып айтпайлыбы акча чогултуп берели деп, Ошентеличи жүргүлө. Салам алейкум, калыс кандай? Алейкум ассалам, Марусбеке, кандайсыз? Бизде бир проблема болуп калды. Эмне проблема? Операцияны Турцияга алып барып сатыш керек болуп калды. Ал жакта бир 30 000 долларын тегерегинде дейт да. Сине айтпастан өткөлө ошончо кетет бекенби? Жок, бизде деле айткан бир 7 000 долларын тегерек дейт, бирок бизде кепилдик жок болуп атпайбы? Шаардан жасаса элдин баары чет мамлекетке кетпейт эле да. Турциядан эле жасаткан оң болот го дейм. Ошон үчүн сиз айылды кыдыра койбойсузбу? Эл биригип чогултуп берсе. Менин атыман 2 жылкыны алсаңыз, анан калганын эл чогултуп берсе жакшы болот эле да. Ушунча келгенден кийин аягына чейин чарп салбайлыбы? Туура. Ишти баштагандан кийин аягына чейин чыгыш керек.
Сен андан көрө мага видео тартып жибер. Мен элге көргөзөйүн. Антпесе мага ишенбейт. Анын бардыгын чогултуп көргөзөм ошол жактан. Макул, жарайт, азыр жөнөтүп бер. Мейли. Менден 2 жыл болсун. Калган иштер чогулуп берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Мен силерге ишенем. Iya карачы. Бир тууган эмес, кылбаган нерсени кылып ататканчы. Атам ушундай ушул айылдык болгоныма аябай сыймыктанып кетем да айтты. Ушу кыргыз экеним аябай сыймыктанам, чын айтам. Атаксын олдурайын. Могу уйду ал. Калган мал тоодо. Ооба. Сен эмне кыйын болуп төшүн кагып атасың? Операцияга акча жетпей, айылдын баары чогултуп берип атышыптыр. Биз могу уйду берелик, амай. Биз деген бөйрөк бербедикпи? Сен башыңды иштетчи. Чын эле биз бөйрөк берип атпайбызбы? Унутуп калган турбаймынбы мен? Анда силерден бир бөйрөк деп жазып коеюн анда. Ооба, жаз бир бөйрөк. Жаз. Айтам да. Эң эле көп биз берип аткан турбайбызбы? Эми колунан келишинче берип атышат. Анда тиги минип жүргөн атымды ал. Башка берип турган эчнесем жок да. Же тиги жеңең жараса жеңең үстүнө атты деле кошуп берсең болобу я? Койбочу. Чыкырайды. Анда 2 кой берейин, 2 кой алла. Анда сизден 2 кой деп жазып коеюн анда. Мына балдардын телефонун алып чыктым, 4-төн ал. Жокой жөн эле коюңуз анда сиз. Жок эми. Анда боо эшекти ал. Жокой андан көрө сизди жылуу сөз менен колдоо көрсөттү деп эле жазып коем бул жакка анда. Жана коесуз. Рахмат байке. Мейлиз. Мына жагдай ушундай. Список бул. Жакшы. Тиги Бердибек байке жалгыз коюн берди үйүндөгү. Бул эле биздин Бердибек. Жакшы. Тиги өйдө жактагы Жыкойкечи? Ал үйүндөгү үй бүлөсүнүн 4 телефонун алып чыгып турган. Эми кой деп алган жокмун андан. Ошого чейин барышты. Эми мен топостарым тоодо, топос бересем. Уй бере албайм. Кой кармабайм өзүң билесиң. Эми ону аста болсо көптөй көрүп Мону кошуп коем. Жазып. Анда сизден 200 сом деп жазып коеюн. 200 сом деп жазып кой. Мейлиз. Байлар эмне болуп эле байшат десе. Көздөр ушундай турбай. Алло. Барыс байке. Ооба, мына жаңы эле банктан чыктым. Акчаны чыгарып алдым, доллар менен. Сизге чоң рахмат. Анда эмесе айылдыктардын баарына салам айтып коюңуз. Биздин айылдыктардан Алла ыраазы болсун. Биз анда акырын буюрса жолго чыга берели, анан байланышта болуп турабыз да. Мениңиз. Жигиттер. Акчаны алдым буюрса. Азыр акырын Стамбулга билет алып жолго чыга берели, Алыс байке, билет алсаңар, как раз менде бир тааныш бар, арзан издеп берет. Ошо барбайлыбы? Сен жөн эле койчу доске. Кымбат болсо да өзүбүз алалычы. $10,000 билет алган жерде калып кетпесин. Жардам берейин десе да кайра жаман көрөсүңөр го. Канат, сен бизге капа болбо. Баарына рахмат, сен колдон келген аракеттин баарын жасадың да. Эми биз азыр билетти өзүбүз эле алалы. Андан көрө сен бизди билет алгандан кийин аэропортко жеткизип кой, Макул, кеттик. Кеттик. Стамбулда дос балам бар. Мен чалып айтып коем агачы. Силер барганда ал тозуп алып шаар көргөзөт силерге. Ол жерде номери бар, жазып алсаңыз. Кайсы эмне деп турат? Адилет. Могу Адилет Стамбул дегенби? Өзү аябай жакшы бала. 4 тилде да кенен сүйлөйт. 4 тилде эмнени сүйлөйсүң, Кээде бир тил менен эле сөз калбай калат го. Айтпа. Сен жакшынакай кийимдериңди алып алдың да, доске. Ооба. Айла мен деген кийимдерди алдык го. Тияка кычырап баралы, уят болбой.
барыңар чогусуңар бе? Ооба. Эс алганбы? Жок, пересадка. Пересадка керек экен. Силерчи? Биз деле пересадка. Жигиттер, турула биздики. Кеттик эле. Макул, ийгилик, Макул. Эми туугандар мага таарынбай кеткиле. Мен деле колуман келген аракетимди кылдым. Могу акчаны регистрациядан өтүп бир аз чай ичип койгула, а? Рахмат сага. Эмнеге таарынбак элек негизи? Сен деле колуңа келген аракет жасадың, биз баарын көрүп турдук. Эми бул да буйрук экен. Рахмат сага. Болуптур, а? Мейли доске өзүң жакшы кара, э? Тияктан силер түшөр менен тосуп алат, а? Адилеттиги могу сүйлөшүп койдум уже. Assalamu alaikum. Адилеттен сен да? Кантан келгенсиңерби? Эки кыз бир бала деле го? Канат тамашалап койсо элек да. Родной, ал табличканы алып эле койчу. Мен Майрашты апам эле айтчу эле. Ал кайдан билип алган? Майраш дечү эле мамаша. Бирок сен Майрашка окшош элесиң. Жүрү азат кете берели. Машинага баралы. Майраш дейсиң да? Майраш күлө элесиң. Кой, чакыла. Кызыл кийинип алып. Родной, эмне ыйлап атасың? Музыканы окуп көрсөң, сен деле ыйлайсың. Bölürsün ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz, bir akşam. Алды кырдын мааниsin билесиңерби? Жок. Мен бүгүн кечинде өзүмдү өзүм өлтүрөм, мени эч ким токтото албайт деп ойлоп атат алды кырда. Коюңузчу братан. Мен Роднойду өзүм окудум. Кичине урукканда ырдын маанисине карап окуп жүрбөйсүңөрбү? Угат десе уга бербейт. Эле жигиттер, заказ бергиле. Баш айланат-ку, өмүрү көрбөгөн тамактар го, Родной. Доске, сен өзүң ачып эле заказ кыл, э? Родной, сен эмне эле өзүңдүн көйрөгүңдү убактылуу бергендей эле сарсон болосуң го? Мен сага карап атам. Бир бөйрөгүң берип коюп, жалгыз бөйрөгүң менен кыйналып калбасын деп. Кийин жүрчү элең кайра доолап. Жигиттер, эмне кылалы? Азыр мен заказ кылып берейин. Силер жакшылап көрүп таанышып алгыла, анан кийин өзүңөр заказ кыла бересиңер, билип эле, э? Буну операцияга өзүнчө бөлүп койсок. Өзүнчө сурай бербесин. Мына тийбеш керек. Муну болсо тамак аш баскан турганга жетип болуш керек. Так, мына өзүнчө бөлүп салалы. Ого, ушунун баарын алып койдуңарбы? Эспеке, отуруңуз. Азыр азастан оз тийгиле, кийин өзүңөр билип заказ кыла бересиңер, э? Алла разы болсун, Адилетте. Келе жигиттер, ана тамак карайлы. Азыр тамак ичкенден кийин жашаган жерге баралы, э? Эми силер бул жерде көйлөп болосуңар да. Бир түрк досум бар. Америкага учуп кеткен. Азыр үйү бош. Ошону кунашап тургула, лишний раз акча коротпой. Андай болсо, сон болмок, Канат Доскеңдин жардамы эмдейди окшойт, э? Койчу эми Доске. Ал жакшы аракет кылды го жардам берем деп. Жөн эле жаман көрө бересиң. Чын эле, Жаке. Сен бир өзүңдүн оюң болушуң керек да. Бирөө мактаса мактап берет экенсиң, бирөө жаман десе эле артынан шыбап баштайт экенсиң. Андай болбойт да. Казбек ушундай маскасын бат-баттан алмаштырып турат. Родной, сен мага понятие койбачы, э?
Çoğdan başka börek izleyip okşayсың sen. Yaman nersi қашайтсам. Болды қылайым жігіттер. Азырандан көріп тамақ ішіп алып тұрып бат-баттан теге больницаға барып келелі, Жоқ, шашпағыла. Мен ал жаққа бір-екі күн өздері çalışады деген очередьте. Андан көрі аға чейін мен сілер шар көрсетіп келбеймін бе. Оға шар қыдырып келел. Братан шашы өрбәңіз чоқшын төрлі. Қыдырсақ қыдыр алында жүрбесіңер. Қасбай әке, жесеңіз болады шашпай. Алыңыз түгеніңіз. Ошо тамақшы болғаннан қыдырып келелі де отам мен деле. Кел салыңыз. Алла жігіттер. Мына бұйырса ушул үйдө азырынча жашап турасыңар, Больница жакын. Мен жолду көрсөтүп коем. Аны өзүңөр шашпай кыдырып келесиңер, Адилет, Алла разы болсун сенден. Барды сонун болот, экономда болот экен, жакшы экен. Чоң рахмат Адилет. Қанат құратқан ақшалар қайра қайтып келіп тоқшайды, братан. Жаке койчу, ушуну кайра кырлесте төрөсүң. Баары тыныс Алладан дейм. Аз кандай кылалы, кийимдерди тыштап силер эс аласыңар, жол болсо кыдырып келели, шар кыдыртай. Эс алгандай, чарчаганда эле жок сурадым. Кыдырса кыдыралды. Чын эле? Ушунча келип турсаң көрбөй кетмек беле, кыдырып келели анда. Кандай кийим тыштап чыгалы, Оң жақта Султан Ахмет мечіті. Сол жақта болсо Ая София мечіті, эко жақын жер. Тоска не бе? Туристтер ушул жерге келип сүрөткө түшөт. Жигиттер, мороженое жейсиңерби? Жүрүңүздөр, мороженое алып берейин. Турцияда өзгөчө мороженалар бар да, жүргүлө. Мурат, өзүм такырлы чыйылып коюңуз. Чыгат, кет. Келе жигиттер, ким биринчи? Баарыбыз алар? Жок, бул жакта ар бири өз-өзүн алыш керек. Мен биринчи ала берейин, Ал. Özümüz. Ya, tamam. Yes. Будка сукаңмен аңтар саламазсың. Я. Жаке нерв чук окшойт, Рано андай чача-мача нерсе үчүн ойын менен эркекчи. Сен сабырдуу болбойсуң, Жаке. Булардын тартиби ушундай экен да бере турган. Мага жакты мисалы, кызыктуу кылып берет экен го. Ушуну жан багышат да. Күнүнө $500 чейин таап коюшат ушулар. Күнүнө $500? Булар ошондо 10 күн үстүнө $5000 иштеп коет экен да. Башкача саткан бар. Бийлеп, жакшы үйлөп берсең бекер берет. Койчу. Ошол жакка көргөнү мен силерге бекер утуп берем. Башка күнү бар ал, бүгүн кыдырчу жерлер көп, Бул болсо мана сатабыздын айкели. Түрк элдеринин ортосундагы достуктун урматына тургузулган. Каралаш жигиттер, түркчөсүнөн кыргызчасын жазып койду. Кыргыз экеним эмес, сыймыктанып кетем да. Сөзгө тартып койсун бизди. Тургула. Кыргыздар каныбызда бар го. Кыйынчылыкта любой кишиге кол сунабыз го. Мына биз кыргыздар ушул сапат менен дүйнөгө таанып жүрбөйбүзбү? Чын эле. Мына Москвадачы канча биздин мекендештер жүрөт. Өзүлөр араң иштеп жүрсө дагы бирок жардам сурап келгендергечи эч нерсесин аябай жардам берет го чышкын. Мазар жок, братан. Ушу кыргыз болуп төрөлүп калган. Чүйүндүм да. Доска Адилет да мага окшош патриот неме турбайбы? Мен да кыргыз дегенде берек ашым таппай калам да. Бөтөн жерде жүрүп, кантип бир туугандарыбызга жардам бербей коебуз? Анын үстүнө акыркы убакта аябай көп келип атышат. Чын эле жана Instagram деген немеге кирсеңчи, бүт эле ооругандар.
көп деле акча чогултуп дарыланабыз дегендер, жана мечитке барсаң андан көп сурангандар. Кейип кетесиң. Эми буюрса ушу сыноолордон өтүп кетсек, Кудайым деле жакшылык даярдап тургандыр, Туура айтасың. Сыноолордон татыктуу өтүш керек. Анан биз кыргыздар кичине ниетти түздөп, бири-бирибизге пейилде унук коюш керекпиз да. Тура Касыпбек, ниетти түздөш керек. Кудайым жакшылыгын унутпайт. Туугандар, эртең больницадан чалып калышы мүмкүн. Бүгүн силер барып эс алгыла. Жуун тазаланып дегендей. Мен бүгүн чалып көрөйүн, эртең деп калса даяр болгула, Туралам да, Мен бүгүн эртең менен эрте турган үчүн кичине чарчап да калдым. Жеп алабы, братан? Каяка эле шашып бересиз? Эми жо мен деле ушул кичине мындай тамак жеп алып анан тура ал деген мааниде айттым. Жөн эле кой, биз эле өзүбүз төлөп коебуз. Жок, Касыпбек аке. Эми силер акчаңарды оратпай эле болочу. Мен эле төлөп турайынчы. Эч ал жактан. Жаман көл жигиткенсиң, Карачы, рахмат дей. Тамак караңыз. Кандайсыңар? Жакшы. Касыпбек аке. Биякта? Биякта. Касыпбек аке. Жакшы жаңылык. Больница менен сүйлөштүм. Эртең менен саат 8ге жашты. Скидка кылып беребиз деп атышат. $25,000 эмес, $15,000 эле бүтүрүп беребиз деп атышат. Жакшы. Сол болуптур, Жакшы. Бир орун бошоптур. Ошону алып коюш керек болуп атат. Аны алыш үчүн акчасын азыр алып барып беришибиз керек экен. Азыр болсо анда барып келе калалы жүр. Жок. Силер жатып уктап эс ала бергиле. Мен акчаны алып барып берип, андан ары үйгө өтүп кетем. Эми больницада калса, андан көрө силер эртең менен 7:30 даяр болгула. Абдет, рахмат. Карачы, сом болуп кеткен турбайбы, бул жак карабайсың. Силер эртең менен саат 7:30 даяр болуп тургуласаң главное. Экономдоп деп атканбыз да. 15 000 дедиң, 15 000. Аз бөлүп койгом да. Сана аласыңбы? Эми бир тууганыбызга ишенем да. Мейли, рахмат. Жакшы болуп кетпеди? Жок, рахмат. Маке, жолуң ачык экен. Баары тарс бүтүп атат го. Жакшы болуп кетсе жакшы, бирок баары бир сарсанаа болот экенсиң. Жигиттер коркпой эле койгула. Азыр деген баарыбыз дарат алалы. Анан 2 рекет намаз окуй коелу. Алладан жакшылап дуа кылып, Аллага таянып иш кылсак, баары жакшы болот, жигиттер. Доске сага рахмат. Бир тууган кылбаган нерсени кылып атасың. Родной, сеники кайсы бөйрөк эле? Сол бөйрөк. Сол бөйрөктү бере албайм. Тек айылдан айтып койбойтмун сол бөйрөктү. Неге? Оң бөйрөгүм өзүмдү караң ооруп жүрөт баскан сайын силикилдеп. Сага берип кой, өзүм эмне? Ооручан болуп калайын, бу бере албайм, кечирим брат. Доске койбойм тамашаңды. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Size verdiğim süre bitti. 2 günlük kira vermiştim size. Artık evden çıkın. Siz de düşüngen yok. Hayır, lütfen evden çıkın artık. Biz de bir adalet... Hayır, ben tanımıyorum adaleti. Eşyanızı alın ve buradan defolup gidin. Bakın polisi çağırırım. Bak polisi çağırırım. Buradan çıkıp gidelim. Ya evet, eşyalarınızı alın hadi. Tamam. Bakın polisi çağırmadan çıkın evden. Politsiya birde ketip atat. Ben size 2 günlük kirayı verdim. Şunu giyimlerdi alıp alalı. Ya evet, burada hadi. Hiç kalan yok be. Buradan. Жана, канат деген немеге чалат окшойсу? Аныңды алып айтпай телефонду. Эми эмне болот, Касыпбек? Эми эмне болмогулу? Эртең мен саат 7:30 тиги квартиранын астына барайын. Эртең менен келем деди Адилет. Ал уктат да окшойт. Ал жана уктай бергиле деп чын эле айткан окшойт, Эмнеси болсо дагы эртең менен барайын, ал эртең менен келем деп айткан мага. Азыр эмне кылабыз, сен бир квартира таап жаталы? Каядагы квартираны айтасың? Аз деген даже тамак алганга акча болуп жетпейт. Андан көрөп, 1 сом коротпой эртең больницага баралы. Адилет келбей калса эмне кылмак эле? Ал жана тош каккылап аткан эле, башка жолчу кыргыз таштабаш керек деп. Бирке акча менен кулакка тепти окшойт, я. Мен жатарда Доске ага дуа кылып коем. Жакшы бала экен, рахмат депчи. Бирок мен ага ишенем. Бул жакта жөн эле түшүнбөстүк болуп кетти окшойт менин оюмча. Ал андай бала көрүнбөйт. Жигиттер андан көрөпчү, азыр деген биз эчтеле эле жылбыкен карабайсыңар, бир скамейкага барып жатып алалы, братан, жүрү менин үйүмө жатып ал дегенде эле айттыңар го. Тоң кылбайбызбы? Тоңбойбуз. Жаталы, башка айла жок.
Жігіттер, давай тұрғыла. Македош, тұр. Жақшылық тұрды. Басқыла. Тамақ ішелік. Анан тегі әділетті іздеп тұр, анан больницаға баралы. Анан қаяқтың тұп мұғылық. Сүреттен қарап іздейлі, братан. Шыл бірінші құрсақты жылып алшы. Жүргілі. Бол, бат-баттан. Жігіттер, бол тамашты азайталы. Ақшаны үнемді өсөк бізде 4500 доллар қалып тұр. Азғандай қалып теге больницаға барып келіп бір аферист іздейлі. Аферист іздеп тұр, ана больницаға баралы. Больницаға барып келейін де, не болады, қандай болады, қанша кетеді, не олалды, Ошон төліп анда? О, Қалыспек, бірінші біле алшы. Анда жүгіле кеттік анда. Макинтош, родной, көрші, екі жұмыстан екі жаққа чой беріп. Сізге жедірмейсің бе? Базар жоқ, братан. Бұлар жаңа чаштарын пересадка қылған балдар ғой, Ошолор кәне? Машалла. Жиш қоратны, жиш. Evet, belgelerinizi... Қағаздарыңыздарды қарап шықтым. Бөйрөктү алмаштыруу керек. Муну биздин больницада роботтун жардамы менен ыңгайлуу баада жана сапаттуу жасап беребиз. Olması gerekiyor yani, öyle söyleyeyim. Операциянын баасы канча болот экен? Şimdi fiyatı... Операция баасы $15,000, бирок операциядан кийинки дары-дармектер менен кошулуп баары $20,000 болот. Bulur yani. Жарайт, биз анда балдар менен бир сыра кеңешип көрүп туруп анан келели. Emim ne oldu? Билбейм эмне болот. Күтө туралы Адилетте. Қалыспеке, сіз дағы деле Адилетке үмүт кылып атасыз бе? Болдал келбейт, 10 000 жоқ, Қалыспеке. Анан эмне кылалы? Акчам бар, экономду болот. Эмне кармап салдыңар акчамды? Ал арзандатып берем деди да. Арзандатып берем. Ошентип атса мен сүйүндүм да. Анысы эле биздин акчабыз жетпейт болчу. Мен билген жокмун мындай болоорун. Ошо билбегенден кийин бербеш керек эле, братан. Жаке, сага эмне болду? Кандай эмне болду? Силер акчам барын берип коюп, экономдоп жатпадыңар беле? Туалетке барып келейин, 2 лира бериңиз десем, мечиттен эле сиесиңер. Анан эмне силердин оюңарча акчанын баарын ары бери чачып салып, коротуп салып, анан акча жагы отуруп калыш керек белек. Қалыспеке, биринчиден ал акча сиздики эмес. Экинчиден айылдагылар менин ден соолугумду чогултуп бербеди эле, Қалыспеке. Балким Адилеттикиңер чогулсуңар. Силер даана күйдүрөт турбайсыңарбы? Мен силерге жакшылык кылайын деп айылда элдин ортосуна өзүнүн кадыр баркын салып, атымды салып, элден акча чогултуп атса. Жетпегенине спонсор издеп жүрсөм жанталашып. Күнү түнү уктабай ушунун баарын ойлоп, анан экөөңдөн ушундай сөздү күтөм деп ойлогон эмесмин. Билбейм, Қалыспеке. Ишеничтери жок болуп калды, акчаны таап коюңуз. Жакшылык түшүнгөн айбан экенсиңер, Силер жакшылык түшүнбөйт экенсиңер. Мына калган акчанын баарын ал, карма. Көрдүң да, Мындан ары өзүңөр кыймылдагыла, макулбу? Акчаңды таап берем мен. Давай. Жакшылык түшүнбөгөн иттер. Нейле тутуңдап атасың, братан? Бас кеттик. Каяка? Баса берчи, билбейм. Эми каяктан табабыз? Баш айланат го, родной. Жүрем кыргыздарды издейле. Апа! Кыргыздар каякта, кыргыздар? Кыргыздар каякта жашайт? Кыргыздар каякта иштейт, билбейсизби? Көрмөдүм. Бу буудай сатат экен. Канат. Сен бизди кайсы аферисттерге салып берип койгонсуң? Эгерде сен анын бул жакта кылып жүргөн иштерин билсең, мага жашынакай айтып кой. Ал деген бизде $15,000 алдырып кетти. Көчөдө калдык биз. Таппай жүрөбүз аны. Кыскасы,
жердин түбүнөн чуксаң дагы таап мага байланышка чыгып кой. Давай. Доске, курсак ашты деп кой. Сен 2 жумуртка тиштин арасында калып калды го. Родной, меники деле ашты, сол жумаке билесиң да. Бирде кылып курсак кылып нуралы? Урса урамын анан издейли, родной. Кыйналган жүрөгүмдү эми сен эзде жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнагам сага барым. Доске, гитараны берип салалы, урдагандай болуп калабыз. Родной, 3 жолу сурабадым, эмнеси. Сен тиги уктап атканда сурабадыңбы? Уктап аткан кишинин уйкусун бузган жаман болот, билесиңби, родной? Билбейм. Не болду? О, апа, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ассаламу алейкум, родной. Азыр, апа, азыр. Алейкум ассалам. Кыргызсыңбы? Ооба, силер дагыбы? Ооба, жакшылык. Майрамбек, улук, эмне кылып эс алып жүрөсүңөрбү? Дарыланып жүрөм. Эмнең зор? Аккан химия алып жаткан. Не деген оору, братан, укпап турмун го такыр. Эми кандай десем? Рак крови да. Лейкоз деп коюшат. Кандын жүрүшү оорулашып, денеде шишиктер пайда болот. Дарылан жакшыраак болуп атабы? Эми Кудайга шүгүр. Багы акча жактан эле кичине тартыш болбосо. Биз дагы дарыланганы келгенбиз, братан, анын почкасын алмаштыралы деп. Айтпа. Бул жерде больницада тоолоо кыргыз. Бир да кыргыз турист көрбөйсүң. Баары эле бизге окшоп дарыланып келгендер. Каякта иштеп атасыңар? Бизди бир кыргыз бир үйгө жайгаштырган да. Ал үйдүн кожоюну келип бизди кубалап чыкты, көрсө ошонун үйүнө киргизип салыптыр да. Аты Адилет эмеспи? О, Адилет, таанийсың, братан? $10,000 алдатып ийбедим ошол балага. Биздикин $15,000 уктатты деп кой, братан. 2 жумадан бери издеп жүрөм. Барбаган жерим калган жок. Стамбулдагы өзүңөр көргөндөй өлө чоң турбайбы? Кудайдан коркпогон неме экен? Кантип дарыланып келгендердин акчасын алдап алат. Ал бир күнү болбосо бир күнү өзүнүкүн көрөт да. Аны ойлой берип дагы оорум да күчөп кыйналып кеттим. Гитараны берсең, гитараңды өнөп көрөйүн. Чертелим, Мектепте окуп жүргөндө кичине чертип калчубуз. Бул күндөр да өтүп кетер, кыйналган жандардын күнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүң деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүң деген. Бул сыноолор өтүп кетер, кыйналган жандардын күнү жетер. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек.
Ассалому алейкум, булум досым, кандайсың? Алейкум ассалам. Кандай досым, жакшыбы ден соолукта? Жакшы, шүгүр, алхамдулилля. Досым, сен бир жардам керек болот мага. Отам досым. Биз айтпадымбы, баягы бизде Стамбулга кеттик депчи. Ошол жактан бир кыргыз бала тосуп алып бизди алдап кетти, кыскасын айтканда. Стафиралла, көп алып кеттиби? $15,000 алдап кетти бизди. Кантип басып жүрөт жер бетинде ушундай адамдар, Кайда алып койгонго эмне мүмкүнчүлүк жокпу? Аны издегенге да канча убакыт, балким акча жагынан да чыгым болуп калабызбы, андан көрө бияктан кыймылдап дарыланып бериш керек болот да. Туура досум, ар бир күн расходто чет мамлекетте. Ошондо канча? 15.000 керек болуп атабы? Ооба, $15,000 берип турсаң, ана менин машинам бар эмес беле, ошо машинамды сатсам, кыскасы жалпысынан $25,000 болсо баарына кенен жетчүдөй болот да. Алла разы болсун досум. Хорошо, мейли, берип турайын. Мен тиги үйдөгү машинемди делечи, сен сатып туруп бирөтө акчасын мага салып ийбейсиңби? Канчага сатыш керек аны? Базарда 12 экен да, примерно баасычы, бул жолу мен бир 10го срочно сатсак кетет да. Мейли досум, $23.000 кылып мен салып турайын, машинени өзүм сатканга аракет кылам. Чоң рахмат досум, анда күтөм, Байнашка чыгып койсуң да. Алла разы болсун досум. Мейли, ассаламу алейкум досум, аман болла. Tete, atlet mi? Ошол го. Бизге чуркап койсоңор болмок, Бизге жетейин деп калганды. Отказ бердиңер да, бирок тиги жакшы чуркайт экен. Жаке, көздү көрүп атпайсың. Сен негизи чуркап кармашың керек болчу да. Мен бөйрөгү болбогондо жетпекпин да кой. Ал бөйрөктөн нерсе, сага салчу бөйрөк турат го жетпей койду. Ассаламу алейкум, доске. Алейкум ассалам, кандай доске? Жакшы, Кудайга шүгүр. Не жаңылык? Жаңылык деле жок. Жолуктуңбу тигилер менен? Алар менен сүйлөшкөн жок. Кайра мени жаман көрөчү баягылар, карабайсыңбы? Ушундай экенбиз да адамдар. Жакшылык кылсак да аягында кайра өзүң жаман көрүнөт экенсиң. Бул баягы айыл баардыгы аманат кылып чогултуп бергенден кийин ушул ишти аягына чейин чыйып коюп атам анан. Мындан кийинкисин кичине токтотомго. Чарчап кеттимчи. Ниетти түздөчү. Ниет Алла үчүн жакшылык кылбасаң, адамдар үчүн жакшылык кылган болсоң ушинтип чарчайсың да. Милдет кылып баштайсың, чарчап баштайсың. Алла үчүн кылган болсоң, кыяматта жакшылыгын да аласың. Алла разы болсо, адамдар да разы болот. Ниетти түздөчү досум. Карабайсың досум, карабайсың. Биз да инсанбыз да ушинтип эстен чыгып кетет бат эле. Туура айтасың. Ниетти түздөчү досум, ниетти. Баса акчаны которуп койдум, эртең барып чече бол досум.
Буюрса жакшы. Досум, Алла разы болсун анда. Мен буюрса эртең барып акчаны чыгарып анан тигилерге жолугайын анда буюрса. Эскертип койгонуңа рахмат, дос. Макул, салам алейкум. Чо, давай, салам алейкум, дос. Түшүнүктүү досум. Алла разы болсун. Чоң рахматтар жол досум. Баары түшүп бер, жаңы эле чечип алдым ошо. Алла разы болсун, чоң жардамың тийди. Рахмат досум. Қалысбеке, салам алейкум. Ассалам алейкум, кандайсың? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, кандайсың жигиттер? Мен сізді өлі сағынып кеттім. Бізден кетсе кешіріп қойыңызшы. Алейкум ассалам. Қалысбеке. Жигиттер, менден да кетсе кечип алашы жигиттер. Мен да силерди аябай кечке ойлоп сарсанаа болуп силерге. Силерди издейин деп аткам да. Танышабыз. Улук. Калыс. Улук үйүндө жашап аттык. Сиз каякта жашап аттыңыз? Мен бир кафеде жашап аттым. Бир кафенин нерси жакшы кечкен. Ошакта жыйнап, ошакта тазалап, ошакта иштеп, анан кечкисин ошакта жатып алаттым. Кечип койгонсуз Калысбеке. Болду голай, кайра кечирим сурай бербей. Менден кетсе дагы кечип болот. Курсак ачтыбы? Тамак алып берейинби? Жүргүлө тамак ичесиз. Сен биякта көп болду жүргөнүңө. Негизи ден соолукту карабайт экенбиз, байке. Аманатка кыянаттык кылып. Айтма. Темирден жазалган сөйлө жүрөбүз. Жаштыкка таянычы. Жаштыкка таян? Родной, сен 1-класстан бери эле мага таянып келатасың го? Мен айткан жокмун. Жылыш барбы? Буюрса могу химияны бүткөндөн кийин билинет го. Негизи мону дарыланган канча акча кетет экен? Эми ар ким ар кандай кетет экен. Диагнозуна жарашачы. Мисалы, мага азыркы учурда $20,000 ашыгыраак кетти. Ошончо акча кетип калды, Ооба. Мындан ары дагы лечениямды улантышым керек. Ушул акчаларды дагы эптеп, айылдагы үйдү сатып, бир туугандар анча-мынча чогултуп беришип келгем да. Анан акчанын жарымынан көбүн алдап отурбоймбу? Бизди алдап кеткен Адилетти алдап кетти да. Ошол шүмшүкпү? Таң каласың, кантип басып жүрөт ушундай адамдар. Айтма, бизде эмне болот эми? Биз буюрса эртең барабыз больницага. Мен акча таптым. Адилетти таптыңызбы? Жок, Адилетти тапкан жокмун. Мен машинамды саттым. Калган акчаны болсо бир досум жардам берди. Аллах разы болсун, Калысбеке. Бизден жаман ой кетип калган үчүн кечирим сурайбыз. Эми баары жакшы жигиттер. Мен бул жакшылыкты Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп кылдым да. Калган жемишим болсо Кудай буюрса, Аллах Таала кайтарып берет бизге. Байке, туура айтасыз. Барлык нерсени жараткан ыраазычылыгы үчүн кылсак, ниетти түздөсөк, кечиримдүү болсок, ошондо ден соолук да чың болот экен. Туура айтасың, Улукбек. Келе жигиттер, тамакка карайлы. Бир курсакты тойгузуп, үйгө барып бир бутту созуп, чоюлуп жатыш керек болуп атат. Жигиттер, бүгүн мага аябай бир сонун түш көрдү деп койгула. Түшүмдө могу төртөөбүзчү апапак жипка минип алып, анан бир томун башына барат турубуз. Улукбек менен Майрамбек экөө жүздөрүнөн нур чачырайт. Апапак кийинип алгансыңар. Анан бир кезде эле карасам, бир жерде тамак ичип отуруп калыптырбыз. Баарыбыз тамак ичип атабыз. Баарыбыз мына бака-шака түшүп, күлүп жайнап, маанай сонунда баарыбыз да. Анан бир кезде эле сырттан бир аксакал кирип келди. Кирип келип эле биздин дасторкондо дамос тийип туруп эле жигиттер, садака бергиле. Садака деген оорулардан, балейлерден, кырсыктардан сактайт деп айтып туруп анан чыгып кетип калды. Чындап эле жигиттер, бүгүн биз больницага бараардын астында бир мечитке барып, Алладан бир чын жүрөктөн дуа кылып туруп, бир садака кылып койбойлу, кандай дейсиңер? Макул байке, туура айтасыз. Чын эле. Биринчи намаз окуган больницага барбайлыбы? Мен анда братан ушул ала коеюн, Гүсүл жок кантип жүрөт? Гүсүл жок өтүп кетсең жаман да, туурабы? Ооба. Эми братан түшкө арагандай нерсе кире берет экен да. Калысбеке, могу 100 телени садакага кошуп коесузбу? Бул кайсы акча? Кече Макинтош экөөбүз кичине иштегенбиз. Эмне иш? Оруп аткан көп болдубу? Жарымызга болуп калды. Сеникичи? Мага көп болуп калды.
Мен биринчи белим эле ооруй берген да. Белди лечение кылып көрсө бөйрөк экен да. Бөйрөгүм жарабай калыптыр да. Сенде жылыш барбы? Меники химия терапия эле. Буюрса жакшы болуп кетет деген үмүт. Жакшы болуп кетели, э? Буюрса. Уялбайсыңар, башка нерсеге мээ жеткен жокпу? Бизди ким тааныбак эле? Сени тааныбаса да кыргыздар тааныйт да. Казак менен өзбектердин кайрып сурап жүргөнүн көрдүң беле башка жакта. Бул бизге көнүмүш адат болуп калдыбы? Жада калса мамлекет жүрөт ар кимден акча сурап, жардам сурап. Кичине намус болуш керек да. Ачкадан өлгөн атсаң дагы кайрып суроога мээлет кылыш керек. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rahmetihi ya Erhamer Алейкум ассалам. Ооба, келдиңерби? Туруп турсаңар, мен баратам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңөр. Мен сизди кыргызча сүйлөп атканыңызды угуп калганын артыңыздан келбедим. Калдыңыз аты? Акылбек. Сиз бул жакта иштейсизби? Ооба, биз биякта иштейбиз. Сиздин жардам керек болуп атат. Макул, азыр отуруп турула, мен бияктан кишини дос болайын, анан кийин жанага келем, э? Кененирээк отуруп сүйлөшөлү, э? Жарайт. Ладно, хорошо. Биз негизи бияка дарыланганы келгенбиз. Анан бизде бир адилеттен бир кыргыз бала тосуп алган. Шаарды көргөзүп берем, айтып берем, тааныштарым көп, жардам берем деген ишенгенбиз. Ошону ишеничке кере болуп 15 000 доллар акчабызды алдап кетип жок. Тилекке каршы акыркы учурда оорулардын үстүнөн акча иштегендер аябай көп. Ошондо кайсы бети менен алышат да? Кудайдан коркушпайбы, э? Ооруп аткан адамдын үстүнөн акча жасаганданчы таң каласың. Силер Стамбулга кандай диагноз менен келдиңер эле? Биздики бөйрөк оору. Биздин айылдагы бир жигиттин бөйрөгү ооруп, бөйрөгүн алмаштырыш керек, операция кылыш керек дегенден анан бир жакын досу бир бөйрөгүмдү мен берейин деп чыкты. Анан айыл менен акча чогултуп операцияга келдик. Биз азыр врачка кирели, проконсультируемся, анан кийин врач анализди жазып берсин, балким без операции биз дарылап кетсек болот. Evet. Түшүндүм. Алып келген кагаздарыңыз жана анализдерди карап чыктым. Бирок булар жетиштүү эмес. Биринчи сизди көрүшүм керек, андан соң анализ тапшырасыз. Анализдер чыккандан кийин ошого жараша ооруңузду аныктайбыз. А балким бөйрөк алмаштырууга эч кандай кажет жок. Ошондуктан анализдин жыйынтыгын көрүшүм керек. Ama önce sonucu görmemiz lazım. Tamam. Жакшылайсыңбы? Карагылачы жигиттер. 3 000 долларга бүтө турган анализди 8 долларга арзандатып берди. Алхамдулилла, кандай сонун, э? Ооба. Жакшы жардам берди. Мен да кийинки химияларымды арзан сүйлөшүп бербеди. Бул да красавчик көрүнүп атат. Бизди да уктап болсо болду, бул да. Тоскияны байкап турабыз. Акча сурай калса эле баса калабыз. Койгулачы жигиттер, бардык нерседен эле күмөн санай бересиңерби? Сонун эле жардам берип атпайбы, эмне болуп атасыңар? Баскыла жүр. Evet. Sizin için iyi haberlerim var. Ооба, жакшы жаңылык бар. Анализдериңиз даяр болду. Бардыгын карап чыктык. Учурда бөйрөгүңүздү алмаштырууга эч кандай кажет жок. Сизди текшерүүдөн өткөрүп, керектүү дары-дармекти жазып беребиз. Takibe geleceksiniz. Рахмат. Teşekkür ettim abi. Fakat benim gözlemlerim... Менин оюмча негизи силер туура тамактанбайсыңар да. Ошодон улам бизге дарыланууга аябай көп келишет. Бизге караганда өлкөңөр кичинекей эле, бирок ооругандар көп. Ал мени кабатыр кылат. Силерге дарыларды жазып берем, дарыланасыз, туздуу, куурулган тамактарды жебейсиз, тамак ашка анан жакшылап көңүл бөлөсүз. Ve bu ilaçları da kullanmanız lazım. Ооба,
Бизде чындыгын айтканда тамак ашты деле эч ким текшербейт да, эмне жеп атканыбызды ким билет. Туура айтасыздар. Жигиттер, карагылачы. Аллах Таала кандай кудуреттүү зат, Жок нерседен барды кылып койду. Аллага шүкүр, сонун болуп калды. Аллах Таала ушундай мээримдүү экен да, братан. Биз карабайсың, проблема болгондо эле эстеп атпайбызбы? Ой, жаке, туура айтасың. Биз эми пенде экенбиз да. Биз деген намаз окуганда, дуа кылганда, жакшы амал кылганда кандай сонун сезимдер бар, ошонун көпчүлүгү сезбейт экенбиз да. Ал сезимдерди айтып бүткүс, айтып бергис такыр сөз менен түшүндүрө албайсың. Мисалы үчүн карасаңар, мына бизде деген жумуштан жетекчи, жолугушууга чакырды десе, кандай даярданып, эле окумуш кийинип алып барабыз. Ал эми бир күндө Аллах Таала бизди 5 жолу жолугушууга чакырат. Ошого да бир жолу барып койгонго кете жарабай эсеби? Калсыбек улукту күтөбүзбү? Ооба, күтөлү. Жигиттер, эми Кудай буйрса биздики баары сонун чечилип кетпедиби, туурабы? А биздеги болгон акчаны биз Улукбекке садака кылып берип коелу, кандай дейсиңер? Аллах Таала мага да шифа берип, кичине айыгып алсын, жигиттер. Жок, Калсыбек эке, туура айтасыз. Мен сизге кошулам деп коюңуз. Байкуштун өлө сонун ой тилектери бар экен. Айыгып кетсем үйлөнөт элем, жакшы иш кылат элем деп байкуш айыгып алсынчы. Калсыбек эке, точно эле мен оюмду айтып салдыңыз го. Ушундайларды картырып, питанияга калтырып коеюн деген ойлор болду эле, Жок, андай ойлор келген жок мага. Менде да болгон эмес. Алла разы болсун силерден, жигиттер. Биздин кылган садакабызды Аллах Таала кабыл кылса, сөзсүз көбөйтүп берет. Анда азыр келсе кубандырып коелу, Ушу чыккандан кийин аябай чарчап калдым да. Шайдын баарын алып салат. Ке суу ичүүлчү. Жок, рахмат иштим. Аны мага жөнөтчү. Жакшы эле. Улукбек, бизде жакшы жаңылык бар. Биздин бүгүнкү тапшырган анализдердин баары буюрса жакшы чыкты. Байрамбектин дагы бирөө Кудай буюрса жакшы дейт. Анан докторлор айтат, бияктан дары-дармектерди алып кетсеңер, анан жакшылап дарылансаңар, буюрса баары жакшы болуп кетет дейт Байрамбек. Аябай сонун жаңылыгыңар бар турбайбы? Молодец, Байрамбек. Куттуктайм. Дуаларың кабыл болгон экен да. Кудайым буйрса, менин да дуаларым кабыл болот. Жаратканым мага да шифа берер. Анан сен үчүн дагы бир өзгөчө жаңыбыз бар эле. Биздин бул Байрамбектин дарыланган дары-дармектерине, биякта операциясына деп $18,000 акчабыз бар болчу. Анан ушул акчаны биз балдар менен кеңешип, сен кыйналып атасың, сага жардам болсун деп, ушуну сага берели деп чечтик. Ушуну алып кой. Буюрса баары жакшы болот. Баары жакшы болот, Улукбек. Алла разы болсун. Кудай буйрса жигиттер баары сонун чечилип кетти. Аллага шүгүр. Эми буйрса аман эсен үйгө жетип алсак? Калсыбек эке, Жака көзсү дагы бир жолу кечирип коюңуз, Кечирип коюңуз, брат. Мен көтөрө алайынчы. Эми жигиттер, силер жашсыңар, анын баарын түшүнөм. Боло берет. Инсанбыз да, бизден кемчилик кетип турат. Кечирдим силерди. Тааныш жок. Кудай буйрса эң негизгиси үйдөгүлөр аман эсен жетип алсак, аябай сүйүнүшүп атпайбы буюрса, Опа, Адилет, салам алейкум, кандай? Адилет, эмнеге бизди алдап кеттиң? Байке, жүрүлө берем акчаңарды. Жүрү бер акчаны. Азыр бирөө келмек, бир аз күтө туралы, келсе эле берем. Койчу Адилет. Эч ким келбейт. Сен бизден тышкары бир дагы бир улук деген да жигитти алдап кеткен турбайсың, туурабы? Сен өзүң эмне иш кыласың анда? Негизи Билдик сен эмне иш кыларыңды. Сен тетиги байкуш биздин мекендештер Турцияга дарыланалы деп келсе, кыйналып кыжалат болуп жүргөн адамдарды алдап соолоп акчасын алып алат турбайсың? Ошол экен сенин ишиң. Эмне башка иш кылганга акылың жеткен жокпу?
Сен 4 тілде кенен сүйінет екенсің, андан көріп ошол кыйналып аткан биздин жарандарга жардам бербейсиңби? Алар сага разы болгондун акчасын деле төлөп берет да. Ошол акча сага жугуштуу болбойбу, берекелүү болбойбу, Адлет? Жашынакай жигит экенсиң, мынча акчаны эмне кыласың? 1,5 оруйбу? Эмне казино ойнойсуңбу? Андан эмне кыласың? Адлет, бизде кыргызда жакшы сөз бар. Таш менен урганда аш менен ур дейт. Биз сенден биздин алдап кеткен акчаны доолобойбуз. Бул акыркы жолу болсун. Билесиңби, адам баласы жаңылганда, чалынганда, жашоодон мүдүрүлгөндө адамды колдоп кое турган, аны түшүнүп жөлөк таяк боло турган адамга эң кымбат адам керек. Адам бололу. Мен сага ишенем, сен оңолосуң. Жүргөлө кетип чыктыр. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Туугандар, биз Түркиядан атайын истерге мына базарлыгала келдик. Мына рахат булкумда коет экен, мына таттуулар экен, келиңиздер. Келе берчи, мен эле тарата салайын. Муну мен Калс. Кел, өзүң отурчу, тиги кызмат инилериң эле кылат. Кел, Сапа. Жок, отура бериңиздер. Мен азыр балдарга чыгып көз салып коеюн. Не, макул. Жигиттер, кандай бушоодо дейт? Былкылдап жакшы бушоодот. Сиз кирип отура бериңиз. Биз өзүбүз эле бышырып коебуз. Эзилтпей жакшылап бышыргыла, Алыс байке, биринчи жолу эт бышырып аткан жокпуз го. Сиз бар кире бериңизчи, чочой. Алысбайке бар кирип эс ала бериңизчи. Андан өчү сиз Турция жөнүндө айтып бериңиз. Турция кызыктуу болсо керек аларга, Макул, ана кире берейин. Жашлап баралы, Жигиттер, Турция кандай экен? Турция жөнүндө айтып бергилечи. Айтып бергенде эмне? Таксимге бардык, толтура мечиттерге бардык, толтура тамактарды жедик. Мунун баарын айтып бергенде эмне? Сен барбагандан кийин андан көрөк отуңду жагып берчи андай. Туугандар, мен бир нерсе айтып коеюнчу. Мына биздин айылга теңелип, кошун айылдар дагы ынтымак айлай баштаптыр. Бул негизи жакшы нерсе да. Биз дагы орунду бошотолу. Жаштарга орун берели. Жалпы Кыргызстан биздин айылдай ынтымакка келсе, жаман иш-чара болбойт деп ойлойм. Бир Алладан сураналы. Кыргызстаныбыз өнүгө өссүн. Туура. Жыкбай, мен де оюңа кошулам. Туура айтасың. Калыс сага рахмат. Бу биздин жаш балдарды бооруңа кысып, жол көрсөтүп жүргөнүңө. Дагы ушул демилге менен жүрө берсек, Кыргызстан алдыңкы мамлекеттердин арасына кирет деп мен ишенем. Туугандар, мен да бир-эки сүйлөп коеюн. Биздин айылга көз тийбесин. Аллага шүгүр, Алла Тааланын жардамы менен биздин айылда көптөгөн сонун иш-чаралар болуп өттү. Мына биз Майрамбек ооруганда баардык айыл бирге калдык дагы, акчалай чогултуп жардам бердик туурабы? Артынан дуа кылдык. Биз Түркияда жүргөндө элдин атынан, биздин айылдын атынан, Майрамбектин атынан да көптөгөн акчаларды садака да кылып бердик. Мына ошонто отуруп, Майрамбек аман-эсен кайтып келди катарыбызга. Оорусунан айыкты. Анан биз Түркияда дарыланып жүргөндө бир кыргыз балага жолуп калдык. Биз менен чогуу жүрүп калды. Ал дагы ооруп, аябай кыйналып жүргөн кезкен да. Анан биз ошонун абалын түшүнүп, жалпы айылдын атынан, анан Майрамбектин атынан деп туруп, ошол биздеги калган акчаны толугу менен ошол жака кайрымдуулук кылып берип салдык. Ай баракет. Жакшы өлгөн. Анан ошол жакта докторлор айтып калды. Негизи Кыргызстандан аябай көп ооруган адамдар келет бизге депчи. Мунун бирден бир себеби биз Кыргызстанда 70%га чейин туура эмес тамактангандан оорулар пайда болот. Калган 30% бул нервтен өтпөйбүз. Мына ашча нерселерге нерв болбойлучу. Капаланбаш керек экен, нерв болбош керек экен. Ошондон болот экен да. Ошондуктан биз
могу айылдагы жанагы дүкөндөрдөгү мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөрдү саттырбай ошолор жакшылап көзөмөлдөп биздин өсүп келаткан кичинекей бөбөктөргө таттуу паттуу химия аралашкан нерселерди алып бере бербей ден соолукту бекем кармаш керек экенбиз. Бул айыл ден соолугу бекем болсо улуттун ден соолугу бекем болот экен. Урматтуу туугандар, мына ушундай учурларда кыргыз экениме аябай сыймыктанып кетем да. Силерге чоң рахмат силер менен. Ошо Аллах таалам Кыргызстанда ушундай айылда силер менен айылдаш кылып койгонуна миң мертебе шүгүр. Биздин Кыргызстаныбызды, анан айылыбызды Куран менен, сүннөт менен жашай турган бактылуу элдерден кылсын Аллах таалам. Бирде күлүп, бирде ыйлап арманда. Биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Достун кандай экендиги билинет, жаратканын башка сыноо салганда. Биз ушундай табияттан сыягы. Билсең жашооң кай бирөөнүн кыялы. Эртең өлүм эшик кагып келгенче, тирүүлүктүн баркын азыр туялы. Заманым, 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 ажыратпай жакшы жаманын. Заманым, 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 кандай болот эми талабы. Заман болду түшкө кирбеген, жан дүйнөлөр уруп кирдеген. Оң көзүмө душман, сол көзүм сүйлөшүүнү билбейм ким менен. Чыныгы достун аты бөлөк, жаны бир. Кыяматта бара турган жолу да бир. Чыныгы дос кубат берет, чынында сендейлер керек. Ар дайым жеңишке себеп, көңүлүңдү бийиктете. Дос эмес эшигин жапкан, кулатып түшүрбөйт тактан. Артыңдан ырылдап капкан, кудайым мандайдан сакта. Сап болуп камчыга бекем колдосоң, бийикке жетем. Кордобойт башкалар нечен колсунуп, бир өзүң келсең. Чала деген сөз жаман, каралаган көз жаман. Кастык кылган досуна өздөн чыккан өрт жаман. Кеми бейли дос балам, кемиктерге кош салам. Досум, досум, досума менден ысык чоң салам. Чала деген сөз жаман, каралаган көз жаман. Кастык кылган досуна өздөн чыккан өрт жаман. Кеми бейли дос балам, кемиктерге кош салам. Досум, досум, досума менден ысык чоң салам. Заманым, заманым, ажыратпай жакшы жаманын. Эй заманым, заманым, заманым,